2 насаатчы бар экен. Bir насаатчы шайтан экен. Ал айтат экен, мен эң жакшы насаатчымын деп кулагына шыбырап келет экен. Ал анын подружкалары экен. Достору экен. Мына салса көп убакытта кыздар эгерде подружкаларын эле көрө турган болсо, бирок энесин укпай турган болсо, ал жашоодо бүттү. Жашоодо болгон жакшылыктын баарын жок кылат. Эгерде только досун угуп туруп, атасын укпаса, эмне экен, анда дагы ошол бала жашоодо кийин оор маселеге түшүп калат. Эмне үчүн десе, сиздин ата-энелер, силердин жашоодо тажрыйбаңар бар. Эмне жакшы биринчи түшүндүрүш керек, балам. Жакшыга жанаш, жамандан адаш дейт балам. Ооба, мен сен досуңду тааныбаштырым мүмкүн. Бирок мен угушумча, ал бала тамеки чегет экен. Ал бала насыбай чегет экен. Ал бала мындай бир улам-улам милисага түшүп атыптыр балам. Туура түшүнүп атам сени. Ал досуң, сенин досуң, сенин жанында жүрөт, мектептеги. Бирок сен балам өзүңдүн деңгээлиңдеги баланы тандап үйрөтүш керек. Ар бир адамга деңгээл бериш керек. Балага деңгээл беришке турган силерсиздер. Балам, мына сен китеп окуйсуң. Китеп окугандар менен дос болгонго аракет кыл. Балам, сен мынакей спортчусуң, спорт жагындагыга сен ушундай кылгын. Балам, сен мына мечитке барасың, мечит жактагы балдар менен кошулгун дегендей, мындай айтканда балага багыт бериш керек экен. Насаатчы багыт берет. Эгерде сиз балаңызга багыт бере албай атсаңыз, балаңыз сизди ушунтеле бересиңер деп кыйкырса, демек сиз дагы даяр, сиз айтып атасыз. Демек сиз балаңызды даярдай элек экенсиз. Сиз балаңызды дагы деле болсо даярдай элек экенсиз. Демек сиз балаңызга 3 шаг кылышыңыз керек экен. Биринчи шаг, сиз насаат кылып көрдүңүз, балаңыз укпады, кыздар укпады, ата-энелер субхана 3 шаг кылыш керек экен. Биринчиси, баласын түшүнгөнгө аракет кылыш керек. Урушканга эмес. Баланы урушуп, сабап, тепкилеп эч ким оңдой алган эмес.